Assalamu алейкум достор. Азыр Чикаго шаарындабыз. Кечинде жүк чыгып калса жолго чыгып кетебиз. Азыр мен сиздерге көптөгөн кыздар сурап калат. Тракта иштесек болобу деп абдан сонун маалымат берем. Жанымда карындашым турат. Биздин компанияда иштейт. Аты Дарья. Кандай турасыңар? Жакшы турасыңарбы? Рахмат. Тракта иштейт экенсиңер. Биринчи жолу кезип атабыз. Канча болду иштегениңерге? 2 ай драйвер болуп иштедим. Жаңы эле кирген турбайсыңарбы? Жақсы. Мурда иштеген жок белеңер башка компанияда? Жок, башка компанияда иштеген жок. Биринчи иштегеним ушул компанияда экспресс. Кичине катуураак сүйлөйлү. Эмечи өткөндө дегенчи, силер деген мага чалган турбайсыңар, трак алам деп, Жакшы сүйлөшүп анан бир телефонду берсем, силер башка жерден алып турсуңар, GTS деген компаниядан алдым. Кычыраган бир ласточка, апа-бакай ласточка келип калыптыр, Fretliner. Жаңы алган турбайсыңарбы? Жаңы алдым. Тураңар кут болсун. Рахмат. Дайыма жолуңар ачык болуп, астынан шамал өтүп, пайда алып келген жакшынакай, силерге. Кубанткан жакшы трак болсун. Азыр бир сара көрсөтүп койсок болобу? Ооба. Достор, көрсөтсөңөр, Дарья карындашыбыз Сэм Экспресс компаниясында 2 ай болуптур иштегенине. Мондай кычыраган трак алыптыр жаңы элечи. Көрдүңүздөрбү? Эч кандай Сэм Экспресс миякта деген сайындары жок. Жаңы алыптыр. Бул канчанчы жылкы? 2023 жылкы. Секрет болбосо канча калдыңар? Айта албайсыңарбы? 115 миңге, анан отдельный доплата кылдым антиарендерге. $115,000 достор. Кеңгүрәттикке дополнительный эме салдырдыңар жаңы, Абдан туура кылдыңар. Мен дагы 1-2 жолу элик сүзгөм. Элик сүзгөндө эгер кеңгүрәттик жок болуп калса, астын бүт бар талканатат, радиатордон тосол агып калат. Где-то бир $5-6 миң расход болосуңар, нерв болосуңар, жолдо каласыңар, абдан туура кылып турсуңар. Где-то бир $2 миң болот болуш керек, Мына достор, мондай эме салып коюш керек да. Анан ак ласточканын жанында дагы бир ласточка турат. Көрсөтүп койсом болобу? Бул деген Lexus өкөтөң аксып эткен Дарья карындашыбыздын машинасы экен, джип. Тракта иштеген кыздар ушундай машина менен жүрүшөт, достор. Тракта иштеген кандай экен? Оор бекен же оор эмеспи? Кыздар үчүн оор эле болуш керек. Кыздар үчүн билбейм, мен башында келип пикап трак айдап, пикаптан кийин трак мага аябай эле жеңил болуп калды. Пикап трак айдадыңарбы? Пикап трак айдадым. Машина ташыгандыңарбы? Тройкада айдадым, двойка флетбетте айдадым. Силер деген молодец экенсиңер го, молодец. Бул деген машина ташып, жана Манхеймге бардыңар, Коппартка бардыңар, Диллерге бардыңар. Бул деген кыздар үчүн абдан оор жумуш да. Мына биздин кыздар, кыргыздын кыздары ушундай болот. Атайын ушул видеону тартып атабыз. Силерге мотивация болот. Көптөгөн эжекелер, карындаштар иштеп жүрүшөт. Мына Америкада ушундай машинаны дүңгүрөтүп айдашат. Абдан сонун. Өзүңөр Америкада канча болду жашаганыңарга? 1 жыл болду. 1 эле жыл болду. CDL правосын каяктан алдыңар? Пенсильваниядан орусча тапшырдыңарбы? Пермитти орусча тапшырдым, PTI-ды как положено англисче тапшырдым. Ооба. Көп мекендештер айтып калат, атайын Пенсильванияны тапшырат, анткени жанагы компьютерден тапшыра турганды орусча тапшырса болот. PTI-ды болсо англисче тапшырдыңар, Англисчеңер жакшы элеби? Азыр уже 1 жыл болуп калыптыр. Акырындан эметип атасыңар, Жакшы. Ийгилик каалайбыз, азаматсыңар. Мен атайын деген көп кишилер видеого түшкүсү келбейт. Мен сурандым карындашыман видео тартып коелу, мекендештерге мотивация берели десек, эч кандай против болгон жок. Давайте мотивация берип коебуз деди. Эң биринчиден бакыт каалайбыз. Ишиңерге ийгилик каалайбыз. Аман эсен болгула. Астыңарга койгон ой тилек максаттарыңардын баары ишке ашсын. Үй бүлөңөр барбы миякта? Жокпу? Анда жакшынакай үй бүлөлүк чоң бакыт каалайбыз келечекте. Абдан чоң рахмат. Тааныштарга, туугандарга, ата-энеңерге салам айтып койсоңор болот. Папулька, мамулька, привет от меня. Атама апама эле салам мен. Жакшы. Чоң рахмат, Ийгилик каалайбыз. Абдан сүйүнүп калдым. Мына дагы бир жолу көрсөтүп коелу, карындашыбыздын ласточкасы, 2 ласточканы подряд коюп коюптур. 2023 жылкы Fretliner экен.
Дарья карындашыбыз менден номер сураган, жанагы мен трак алган жерден. Бирок ал жактан алган жокмун дейт. Мен башка жерден алдым дейт. 2023 жылкы бул деген кадимкидей эле достор эме болуп калат да, масло. Жаңы машина болуп калат, абдан сонун. Мына сразу эле көрүнүп турат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, кычырап турат. Дөңгөлөктөрдүн баары идеалный экен. 5-чи дөңгөлөк вообще жаңы салынгандай экен. Артында дагы жана түтүн чыккычы жок экен. Бүт бар таза, мундагы эметилген да, тазаланып, жуудуруп, атайын сатканга да даярдашканда могу деген. İçin muzata turgan nerse. İçinde babastır бар болуш керек. Абдан сонун достор. Ушинтип кыздарыбыз үчүн деген бул жумуш абдан оор, бирок аракет кылса иштесе болот. 2023 жылкы Freightliner достор. Биз дагы Акшардакадагы ушундай кенгурятник салдырып койдук. Бул абдан керектүү нерсе. $2000 болот экен, бүт установкасы менен. Керектүү окат достор. Абдан бышык отургузушту. Көптөгөн жигиттер айтып калат экен, ушундайды Volvo'га отургузганда эки жака шылкылдап калат деп. Бул такыр шылкылдаган жок, башкача кылып орнотушту. Биз анда эс алалы дагы эртеңки күндү күтөбүзбү же бүгүн жүгө алабызбы билбейбиз. Кийинки эфирден жолуккуча достор, сак саламатта болуңуздар.